өтө жакшы. Ушинтип баарын орду менен коюп келе жатат. КПЛ бул жерде аткарып атат. Азыр Айпаянтын ичине топ жүктөлгөн болчу. Жана бул жерден Руслан Дүйшөбаев топко чыгып ийгиликтүү болуп кеткен. Бир коргоочу Жан кошулгандар болсо, бул Кызыл Туу кайсыл жактын командасы деген суроо болсо, бул албетте Чүй облусунун командасы. Көкчаңгак болсо белгилүү. Азыр гол! Офсайд жок экен. Баары жөнөкөй. Бир сыйра карады, ага тоскоолдук кылган. Карасаңыздар, бул жерде бир нече оюнчулар жүргөн. Өтө сонун пас. Жогорку ылдамдык менен топко жетти жана ошол замат аны дарбазаны көздөй узатты. Жүрүш уламат, топ Айпаянтын сыртына, тагыраак аянттын сыртына чыккан жок. Өтө түз линиянын жаны менен бара жаткан эле өзү аркылуу сокку. Мүмкүн чабуулда деле ойной алат. Бүгүн азыр жекеме-жеке жана кантип гол жарата албай калды. Эң аны өз карамагына алып кетмек. Шумкар Чыныбековдун сонун пасы, жекеме-жеке жана подкатты көрдүңүздөрбү? Ар бир клубдун, мисалы үчүн, азыр кандай кооптуу учур. Дарбазачы жана коргоочу уланып келе жатат. Бир атаандаштан өттү, экинчисинен өттү, Айпаянттын ичине кирди жана сокку. Сонун дарбазачы да Мухаммедали Мойдинов болчу. Дагы бир алмашуу жүргөн экен. Сонун тирөөчкө тийип өтүп кетти топ. Максат Абдырайымов калды бул жерде. Максаттын тепкен тобу жакынкы бурчка. Урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, Көкчаңгак жана Кызыл албетте оюндун кызыгы артып бара жатат. Себеби бир тарап алдыда. Азыр мына сокку гол! Бул ирет дагы жер аркылуу. Буга чейинкисинде да дал ушундай топтун серпилүүсүнө алдын ала даярдана албайт. Ушунчалык. Ал жерде мына кандай сонун пас, көрдүңүздөрбү? Сонун пас жана жаңылбасам кайрадан эле Келдек Мукаев. Чындыгында ачыгын айтыш керек. Буга чейинки гол азыр Көкчаңгактын чабуулунан кийин сөз улайбыз дегенче гол. Ошентип дарбазачы Руслан Дүйшөбаев топтун багытын тапканы менен ушунун деми менен кийинки чабуулун баштоо аракетинде жана сонун камера болбогондон кийин эгерде сиз картинканын өзүнөн сапат сонун сокку. Ошондуктан алар болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуу аракетин кылууда. Дарбаза бош. Кана сокку өтө көпкө чейин пауза кармады. Эми көрдүңүздөрбү? Мынакей Талгат жеткирген. Ошентип 6-кошумча минутта орун алып жаткан учурда